Чуркоо бул адамдын физикалык активдүүлүгүн кармап турган, кыймыл аракетин жакшыртып турган, адам кылган көнүгүүлөрдүн эң белгилүүсү, эң популярдуусу болсо керек. Андан сырткары чуркоо бул жөнөкөй жана бардыгына жеткиликтүү дагы. Ушунун себебинен чуркоо бул көп калктын, көп элдин арасында популярдуу жана чуркоо жөнүндө көптөгөн сөздөр айтылат. Пайда жагы бул же тигил органды жакшы иштетет экен деп. Албетте бул туура, жана сиз билбеген денеде көптөгөн жакшы өзгөрүүлөр дагы болот. Эгер мурун сиз чуркабасаңыз, чуркап баштагандан кийин организмиңиз кайра жаңы жаралгандай болот. Анткени чуркоо организмде көптөгөн жакшы өзгөрүүлөрдү чакырат. Бул видеодо чуркоонун кандай пайдалары бар жана кандай чуркаш керек, чектөөлөрү барбы же жокпу аларды билип алып, сиз дагы байма-бай чуркоону өз жашооңузга киргизесиз деген ойдобуз. Чуркоо жеке эле адамга физикалык жактан эмес, психикалык жактан дагы таасир берет. 21-кылымда жеке эле физика эмес, психика дагы чоң роль ойноорун бардыгыбыз билебиз. Ал эми байма-бай чуркап турсак эмне болот, жашообуз кандай өзгөрөт, кайсы органдардын иштеши жакшы боло баштайт жана биздин организмде чуркоодо кандай процесстер жүрүп турат. Чындыгында өзгөрүүлөр абдан көп болот, айрыкча сиз буга чейин чуркабасаңыз. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүңүз, видео кызыктуу жана пайдалуу болот. Бул видеодо чуркап турсак эмне болот, кандай өзгөрүүлөр болот, эмнеси менен пайда, ошол жөнүндө болот. Ассаламу алейкум, сиздер менен Ден соолук каналы. Каналыбызда чыккан жаңы видеолорду өткөрүп жибербеш үчүн каналга катталып, коңгуроону басып коюңуздар жана колдоо иретинде жазып жаткан жылуу комментарийлерге чоң рахмат. Анда эмесе видеону улантабыз. Биринчи эле суроо жаралат, күндө чуркап турса болобу деген. Сиздер дагы бул суроону өзүңүзгө берген болушуңар керек, күндө чуркап турса эмне болот экен деп. Ооба, чуркап турса болот, бирок организмдин коопсуздугу үчүн төмөндөгү нерселерди билип алуу зарыл. Биринчи, эгер сиз мурун чуркап көрбөсөңүз же чуркап турбасаңыз, бир күн эле тура калып, мен күндө чуркайм деп күнүнө 1 сааттан чуркоо туура эмес. Бардыгын кичине нерседен башташ керек. Эгер мурун чуркап көрбөсөңүз, айрыкча улуу мундагы адамдар мындан ары чуркап турайын деп чечсеңиз, 3 күндө бир жолу 15-20 минутадан баштаңыз. Бир аз убакыттан кийин 2 күндө бир, андан кийин күнүгө чуркоону адатка айлантып кетесиз. Мурда чуркап көрбөй эле сразу резко организмди кыйноо туура эмес. Мындай учурлар травмага алып келиши мүмкүн. Сразу чуркап баштап, травма алып жабыркап, таштап салгыча аз-аздан бирок өмүр бою кылсаңыз пайдасы эбегейсиз чоң. Кийинки чуркоо техникасы. Европа элдеринин статистика боюнча чуркоонун биринчи жылында чуркап турган адамдардын 90% чуркоонун кесепетинен кандайдыр бир травмаларды алат экен. Мындай статистиканы угуп алып, чуркоонун кереги деле жокко деп айткым келет. Бирок мындай адамдар башында чуркоо техникалары жөнүндө билип алышса, эрежелерди сактаса, мындай травмаларды балким алмак эместир. Чуркоо техникалары жөнүндө интернетте көптөгөн видеолор бар жана бул темада көп убакыт айтып берсе болот. Эң эле маанилүү эрежелердин бири, жеңил чуркоо учурунда бутту өтө алыс алдыга таштабаш керек. Чуркап баратканда тизебиз денебиздин вертикалдык деңгээлинен өтө алыс чыкпайт. Мындай учур тизе оорусунан сактайт. Жана өтө ашыкча салмагы барларга башында көп чуркоо сунушталбайт. Мындай учурда буттун муундарына күч келет жана муундарды жабыркатып алышыңыз мүмкүн. Ашыкча салмакты кетирүү үчүн үй шартында көнүгүүлөрдү жасап, ашыкча салмактан бир аз арылгандан кийин көнүгүүлөрдү чуркоо менен толуктасаңыз эң сонун комбинация болот. Үчүнчү, эгер сиз жаңыдан чуркап баштасаңыз, сиздин дозаңыз 10 минутадан 30 минутага чейин чуркоо оптималдуу болот. Жаңы баштап жаткандарга мындан ашырбоо сунушталат. Травмалардын сизге кереги жок. Кийин кандайдыр бир формага ээ болгондон кийин чуркоону денеңиз жеңил кабыл ала баштагандан кийин 40-50 минута чуркоого өтсөңүз болот. Эскерте кетели, бул профессионалдык спорт үчүн эмес, жөнөкөй ден соолук үчүн чуркайм деген байкелер, эжелер, ине карындаш, ошондой эле аталар, апалар үчүн. Ошондой эле жаңы чуркап баштаганда катуу эмес, акырын, жай чуркоо керек. Катуу чуркасам денем чың болот же дагы бирдек болот деген туура эмес. Дене көнгөндөн кийин 7-10 километрден дайыма чуркап турсаңыз болот. Спорттук жетишкендик үчүн чуркоо жана ден соолук үчүн чуркоо бул эки бөлөк нерсе. Ден соолук үчүн чуркоо бул жеңил, акырындан чуркоо. Бул учурда жүрөк согууңуз минутасына 100-120дан ашпайт. Бул жүрөк кан тамыр ооруларын профилактика кылганга жана башка көптөгөн ооруларды, сезгенүүлөрдү алдын ала алат. Жеңил чуркоо бул денеңиздин өтө чарчап калуусуна алып келбейт.
Ошондуктан күндө жеңил, акырындан чуркап турууга болот. Чуркоо учурунда биздин организмде эмнелер болот? Бардык физикалык нагрузкалар, ошондой эле чуркоодагы бул жеңил стресс экенин түшүнүү зарыл. Чындыгында бул жакшы, анткени физикалык нагрузкалар учурунда дене кичине кыйнала баштайт. Бул учурда жеңил стресс денени болуп жаткан өзгөрүүлөргө мобилизация кылып, денени күчтүү кыла баштайт. Биринчи эле бул эндорфиндердин көбөйүүсү. Эндорфин деген бул кубанычтын, жакшы маанайдын гормондору. Башкача айтканда, чуркоо учурунда сиз өзүңүздү жакшы, кубанычтуу абалда сезесиз. Айлана чөйрө жакшыргандай болуп, жана жашоо дагы кызыктуу сыяктуу сезилет. Ошондуктан спорт менен алектенген адамдар өзүн физикалык жана психикалык жактан дагы жакшы сезишет. Сиздердин дос туугандарыңыздын арасында дагы спорт менен алектенген адамдар бар болуш керек. Жүрүм-турумун байкасаңыз, энергиясы ашып-ташып тургандай. Бул спорттун тийгизген таасири. Чуркоо мээнин жакшы иштешине дагы таасирин тийгизет. Эс тутум жакшырат. Муну менен катар уйкунун сапаты дагы жакшырат. Андан сырткары физикалык нагрузкалар иммундук системаны жакшыртат. Жөнөкөй тил менен иммунитет жакшырат. Жана тамак сиңирүү дагы жакшырат. Чуркоо менен булчуңдун салмагын, көлөмүн чоңойто албайбыз. Булчуңдун көлөмүн, салмагын көбөйтүүдө салмак менен иштөө керек. Штанга, гантель жана башка ушул сыяктуулар менен. Ал эми чуркоо дене түзүлүшүңөргө рельеф берип, формаңарды жакшыртып, формада кармап турат. Биринчи эле машыгуудан тартып, бүт организм кычкылтек менен байытыла баштайт. Чуркоо кан тамырлар системасына өтө сонун таасир берет. Ошондуктан кычкылтек менен кан мурун жетпей жүргөн алыс участокторго жете баштайт. Ошондой эле мурун сизде көп отурган жашоо образы болсо дагы. Буга чейин чуркабасаңыз, чуркоодон кийин басымыңыз жогору болсо, басымыңыз ылдыйлайт. Баймабай жеңил, чектен ашырбай физикалык нагрузкалар менен алектенип, машыгып турсаңыз, жогорку басымыңызды 10 пунктка түшүрөсүз. Эгер сиздин жогорку басымыңыз 140 болсо, ал эми 140 деген бул уже гипертония. Бул коркунучтуу. Ал эми чуркап баштооңор менен өзүңүздүн жогорку басымыңызды 140тан 10 пункт ылдый 130га түшүрөсүз. Ал эми бул алда канча жакшы абал. Чуркап турса, 1 айдан кийин эмне болот? Психологиялык жактан мурда жаңы баштаган кезде чуркап келгенден кийин өзүңүздү 2-3 саат жакшы сезсеңиз, күндө чуркап баштап 1 ай өткөндөн кийин сиз өзүңүздү 2-3 эле саат эмес, сиз 1 күн бою өзүңүздү жакшы сезип каласыз. Эгер ашыкча салмагыңыз болсо, 1 айдан кийин кантип ашыкча салмактан арылып атасыз, таразадан эле эмес, күзгүдөн дагы жакшы байкалат. Чуркоонун косметикалык эффектиси дагы бар, териге дагы пайдалуу. Теринин чоюлуп кайра калыбына келүү, орусча упругость кожи деп коет, ошол эффектиси дагы жакшырат. Ал эми чуркоо менен көп убакыт же өмүр бою алектенсеңиз, сизге өзүңүздү жаш сезүүгө жана узун өмүр бере алат. Анткени физикалык нагрузкалар өмүрдүн узак болуусун жана жашоонун сапатын жакшыртат. Бул илимий жактан далилденген. Кийинки нерсе биздин болуп жаткан коронавирус убакка актуалдуу. Анткени байма-бай чуркоо өпкөнүн жашоо көлөмүн көбөйтөт. Демек ал жөнөкөй өпкөгө караганда алда канча күчтүүрөөк болот. Бул жерден да кошумчалай кетишибиз керек. Эгер сиз дайыма чуркоо менен алектенсеңиз, тамак ашка дагы көңүл буруу керек. Спорт менен машыксаңыз, аны менен чогуу эле сапаттуу тамак ашка көңүл буруңуз. Тамак аш жөнүндө каналда көптөгөн видеолор бар. Жана тамак аштан сырткары калыбына келүү процесси дагы сапаттуу болуш керек. Биз уйку жөнүндө айтып атабыз. Жок дегенде эле 7-8 саат. Анткени туура тамактануусуз, туура калыбына келүүсүз, туура уйкусуз сиз чуркоодон ала турган көп пайдалуу нерселерге жетпей калышыңыз мүмкүн. Жана бул жерден катуу чуркоону кошо кетели дедик. Катуу чуркоонун дагы өзүнүн кесепеттери бар. Катуу чуркоо сиз кандайдыр бир мелдешүүлөргө даярданган учурда же өзүңүзгө рекорд коёюн деп жатсаңыз, бул учурда жакшы. Катуу чуркоо дегенибиз кечке эле 100, 200, 300, 500 метрге болгон күчтү жумшап, жан чыгып кеткиче чуркоо жөнүндө айтып атабыз. Узак убакыт бою, узак жылдар бою катуу чуркап турсаңыз, бул тезе үчүн коркунучтуу. Муундар өз функционалдуулугун жоготуп алат. Экинчи, жүрөк үчүн терс таасирин тийгизет. Достор, эми сиздер комментарийге жазып коюңуздар, сиз чуркап турасызбы? Канча жылдан бери чуркайсыз? Же качан чуркачу элеңиз? Ал кезде канча жашта элеңиз? Чуркап келгенден кийин өзүңүздү кандай сезчү элеңиз? Жана башка ошол сыяктуу кызыктуу маалыматтарды.
Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Видео жакты деп ойлойбуз. Өткөн видеодогу кычкачка чоң рахмат. Бир эже жазыптыр комментарийге, ошондо кычкач деп жазып атышса, сенин атың кычкач деп ойлоп турмун деп. Видеону аягына чейин көргөндө түшүндүм деп. Анысыңарындай видеону аягына чейин көрүп коюп тургула жана ден соолукта болгула.